Күзгү менен сүйлөшүү аттуу көнүгүү. Бул көнүгүү үчүн сага күзгү керек. Мүмкүн болсо толук боюң көрүнгөн күзгү болсун. Жок дегенде белиңе чейин көрүнө турган болсун. Косметичкадагы кичинекей күзгү таптакыр жарабайт. 10-15 мүнөт убакыт таап, күзгүнүн алдына отуруп, өзүңө төмөнкү суроолорду бере башта. Биринчи эле күзгүнү караганда биз өзүбүздү көрөбүз да. Ошол өзүбүздү караган кезде биринчи суроо мындай: бул кыз эмнени каалайт же бул айым эмнени каалайт? Экинчи, ал үчүн, бул айым үчүн эмне маанилүү? Анын жашоосунда кайсы нерселер приоритеттүү? Ал эми үчүнчү суроо: анын баалуулуктары кандай? Бул суроого жооп берип жатып, жашоонун ар түрдүү тармактарын камтууга аракет кыл. Физиологиялык муктаждыктарыңды да унутпа. Мисалы, мен төмөндө мисал келтире кетем. Сиздер кааласаңыздар ошол өзүңүздөрдүн каалоолорду кошуп койсоңуз болот. Мисалы, жакынкы 2-3 күндө жакшы уктагым келет. Же глобалдуу пландарды 5 жылдан кийин Америкада же Европада жашоону каалайм. Балким сен турмушка чыгууну каалап жаткандырсың. Жана башка ушуга окшогон каалоолор. Өзүңө карап кошуп кое берсең боло берет. Өзүңө сырттан карай башта. Күзгүдөгү бул кыз же күзгүдөгү бул айым чындап эмнени каалайт? Анын муктаждыктары кандай? Эмне үчүн мен базалык муктаждыктардан баштоо керек деп айтып жатам. Эгер сен чарчап турсаң, уктабай жүрсөң же ач болсоң, продуктивдүү ой жүгүртө албайсың. Улуу максаттар, кыялдар, жетишкендиктер жөнүндө ойлонуу кыйын болуп калат. Физиологиялык муктаждыктар ар дайым руханий муктаждыктардан жогору турат. Биздин принцип бул кичинеден же болбосо аздан чоңго жылуу же аздан чоң нерсеге жылуу. Бул көнүгүү жөнөкөй көрүнгөнү менен абдан маанилүү. Анткени ал сенин өзүң менен иштөөдө абдан чоң роль ойнойт. Көргөнүңдү, сезгениңди, түшүнгөнүңдү баарын жазып чыксаң болот. Бул көнүгүү айына 1 жолу жасап туруу сунушталат. Кааласаң 2 жолу, кааласаң 3 жолу деле кылсаң болот, анын эч кандай зыяны жок. Эгер сен мен айткандай көнүгүүлөрдү жасап турсаң, убакыт өткөн сайын өзүңдө олуттуу өзгөрүүлөрдү байкай баштайсың. Ички трансформациялык өзгөрүүлөр пайда боло баштайт. Кечээ эле сени уктатпай койгон нерселер маанисин жогото баштайт. Мурда катуу бирөө мисалы катуу сөз айткан болсо, же мурда катуу ооруткан жаныңды кыйнаган сөздөргө, сени кыйнаган бир кандайдыр бир сөздөргө, ушактарга көңүл бурбай каласың. Анткени сен өзгөрүп баштайсың. Башкалар таңуулаган ашыкча кабыктар сенден түшө баштайт. Күзгү менен сүйлөшүү сага чоң ресурс берет. Мындан тышкары, ал сенин жеке багытыңды, баалуулуктарыңды жоготпоого, айлана чөйрөнүн таасирин алдырбоого жардам берет.